Assalamu alaikum. Bizden kanalının görücüler, hurmatlı dostlar, жердештер, amansızlarбы? Bugün 26 iyun, bazar gün. Бұл жақта мекендештер çoğulup piknike çıktık ele, piknike geldik ele. Oş жақта ес алтабыз. Анан көптөрдү кызыктырган ол жерде суроолорго biraz мону жооп ала кетели. Эжебиз көп жылдан бери бул жакта. Ошо эжебизден сурайлы. Саламатсызбы эже? Кандай жакшы жүрөсүзбү? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Бул эжекебиз. Отуруш. Мал жака келбейсиздер. Могу жака креслого отуруп алып, мындайчы жүрүңүздөр. Мал жака отуруп алып туруп, ушул жактан. Уялганы бурмай же байка чыгыңыз. Могу жакта палатканын ичинде бурма деген эжебиз бар, биздин родной эжебиз. Бурмакан эжебиз эмне кылбай атат? Чыкпай атат. Биз биякта ошол пикникте. Бул жакта дагы биздикилер. Мен YouTube'da катталуучуларымдан көп суроо келет да. Америкага кандай барсам болот? Ал жакта кандай жашоо? Барсам мени мындай күлүп жайнап эле кучак тосолабы, кыйналбаймынбы деп көп эле сурашат да. Өзүң кандай бардың деп ошолорго бир катарынан бир чекеден токтолуп, мурун кандай эле, азыр кандай жашоо болуп атат туурасында бир аз айтып кетсеңиз, анан мен да сизге мындай бир эки суроолорум бар, ошолорду берсем. Тамашадан баштайлыбы? Биринчи рекламасынан баштай бериңиз. Жана биздикилер жакшы көрөт го, жана ушундай тойлордо только мындай жакшы жерлер сүрөткө түшүп коюп койсо, Америкада жашоо, Россияда жашоо, ушундай турбай, союнуп турбайбы дегендейчи. Кыйынчылык жок экен деп тарабын айтып. Биринчи тамашалап айтайын. Кайсы сууга кыйын сүзгөн өтүп келе берсе болот. Ошону элестетсеңер, ошону кантип өтүп барабыз деп. Ошондо кыйынчылыкты элестетсеңер, ошондой эле кыйынчылык менен келесиңер. Ошондой эле океандан боюн таштап сүзүп боюн таштап суу менен сүзүп келгендей да. Жанагы Ысык-көлдү сүзүп өткөндөр кичине тренировка кылса өтөт турбайбы бул жерден деле? Ошондой кыйынчылыктары болот. Эми бул Америка десе элдин баары ушу келсе экен бардыгы эле. Американын жашоосун айтайын да, жашоосу баягы үйрөнгүчө керек. Үйрөнгүчө кыйналат. Анан үйрөнгөндөн кийин ошентип элге аралашып, буга аз дегенде эле бир 3 жыл, 5 жыл керек. Жакшы үйрөнгүчө. Анан ага чейин келгендер деле мындай ачкадан калбайт, кыйналышпайт, эчтеке болушпайт эми баягы кичине кыйынчылык болот. Аны көтөрө билиш керек да. Кыйынчылыгы болмойнчо болбойт. Кайсы жерге барсаң, Кыргызстанга деле эчтекеси жок эле жөлдө барып калсаң, Кыргызстандан деле кыйналасың. Ооба. Анан ошол сыңары Америкада деле ошондой. Анан бияка келгенде эң негизгиси мындай билимди эң жакшы алат. Балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы билим алса, сонун билим алышат. Анан иш дейм деп, иш издеп калса, бала үчүн дагы, кемпирлер үчүн деле иш таап аласың да. Бардыгы иш. Анан ошо ишти иштеп, акчаны таап, өзүңдү багып, анан ошондой баягы үйгөнгөндөн кийин ишти выбирай деп атсак. Билим алсак болду да, дипломун болсо, американский дипломун болсо, на выбор барып выбирай деп жумушка кетсең болот. Анан бияка андай тааныш, билиш, сурабайт. Тааныш билиши жок деле ишке кирсең болот экен да. Иштей берсең болот. Сен билимине жараша, машинени сен жакшы машина алып иштесең болот. Билимдүүнү баалайт экен да. Сонун, келгиле. Келгиле. Билимдүүлөрдү баалайт экен да, разрешение работа берет. Алдагы жарым жылда берди. Ал работа разрешение, документ. Америкада любой ишке киресиң. Ансыз возможность колдоно аласың. Разрешение сонун документ да. Анан ошо менен иштеп жүрө бересиң. Только Америкадан чыгып кеткенге болбойт. Американын ичинде өзүң келен басып жүрөсүң. Документ жоктор деле келен басып жүрө берет. Текшербейт. Анан сен документти ичип алып бирөөгө бушташсаң, ошону текшерет. Правила бузбасаң, эч ким карабайт, эч ким бузбайт. Тийишпейт. Нарушать этим законду эле. Закон менен жүрсөң, сага эч ким тийишпейт. Ошон үчүн белгиле, мен, например, Кыргызстандан бармап келип,
иштетип Кыргызстанды Америкадай кылып ошондой Өнүккөн мамлекеттер катарына кошуп. көтөрүлүп ошондой билимдүү болсо, ушулардын билиминде билим болсо, анан булардын элге болгон тааныбай кээде биз айтабыз го, каралардан коркобуз деп. Кыргызстан болсо аябай таң калабыз го, андай эмес. Булар ушуларды карап турсаң сөзсүз. How are you? Söz poşet taşlar, söz poşet. Joldu bilgeyim deyip, joldu sıraysan da, joldu sırayında hangisi, makbeden belirledi. İstirittin makmaydık koçun. Makmaydık durup kalan kırıkça sırasam, koluna yetelep var mı? Kırıkça bilsen boldu dövüş mü, köçede kalıp. Nazıvanyanı bili var. Nazıvanyanla hangi iş aytasın, kalgan kırıkça aytıp koysan özü. Şunu. Ece. Bana neme, manayları da gülüp, anasang da uçuraşı içete. Yine karap turup kalasın da. Orus'tan baksan çözüm oturuştur. Söz kadar uçup edip bakmayın. Yakala uçmayın. Sen karap turup kalsan, adam şuraya bilmeyi dedi. Kaçpay baka geliniz. Burmaca kaç para dat monda. Burmacam kaç para dat. Kimge haydasa Akazısa da aldığıyla sağa tasirin beretken. Agresivni mesela. Salamdaşlar. Janagda ejaytkanda agresivda birdeke surasan can dili bilen көргөзүп бергенге аракет Şadı. Aябай переживать етишет, кечинде калып калтырган кечинде бир жерди издеп калсак, кошо басып, астына чейин кошо бар. Эми бар жиндиси. Мага ал редко да. Редко. Жамандар, башка жактан келип калган жамандарга деле бар бу жерде. Бирок буяка основном жакшы адамдар да, жакшы көп адамдар. Бизде 4-5 минут чогулуп турган эркектер, анжандан өткөн Бул жер эми мындайча айтканда закон менен жашашат, Закон менен багалап деген эмне биринчи үйрөндү аракет кылыш керек. Аракет кылсак бардыгына жетесиз. Биринчи очередде келгенден кийин мамлекетке барганда тилин сыйлап када салып келиш керек. Бул жерде де ошондой биринчи тилди үйрөнүш керек. Андан кийин документиңер болсо любой окуу жайга окуганга возможностьтар аябай көп. Возможность жок деген адам это просто жалпоо эле там эчтекени каалабаган. Так бияка бүт бардык возможностьтар. Мына эженин курагындагылар даже окуп бир жумушта кирсе болот. Бияка көрсөтсөң билимге анан аракетчиликке аябай чоң жол ачык. Hareket kış gereken de. Мисалы, кайсыл жерде болгу ал мааниси эмес, кайсыл жерде кандай аракетиң менен жашайсың, ошол көп чоң ролду ойнойт. Sizdin gelgenizge kança yıl olup kaldı? Ece? Menke 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Sizge 10 yıl oldu. 10 yıldan beri bu yakta yaşap. Bir Kırgızstanda ile olup kaldı mı bunday? Özün uyunda жүргөндө ile genen kesir. Sevden de Келип калды. İşte bu şeyde akçaсын Kırgızstan'dagı bayağı bultuğanlarına yetiştirip kutsalып, uşlarını götürüp Өссөкөн биздикилер дагы. Bob ketseken, oştukça aytkanda bob ketseken oşular ham gelip dep rahmat eşke Allah razı olsun. Tileğinizde Allah kabul kılsın. Her bir Kırgızstanlıktan çok öyle degende bardık Kırgızstanlık gelbese de her bir үйдөн birden adam gelip kalıp şu jakta iştep kalsa dile ошо kalganına жардам bermek he? Кыргызстандыктардын эмесин мен айтат элем. Кыргызстандыктарга айтат элем, балдарыңарды илимге тарбиялагыла. Окуткула deң he? Аракет кылгыла. Анан баланы эмне кылыш керек? Баланы деген өз алдынча аракет кылганга эмне
эмнени каалайт ошого кичинекейинен уже түрткү берип жардам бериш керек экен балдар өсүш үчүн өнүш үчүн. Бизде ана бизде деген жөнчү акчабыз жок. Эртеңки баланын каалоосу тилеги эртеңкиге калат. Же вообще бизде жокчулуктун айынан окубай да калат, окуп өтсө барбай да калат чет өлкөгөчү. Ушундай да бизде ошо өлкөнүн ичинде Кыргызстанда бизде чоңдордун балдары, тааныштары, акчасы барларга ишке кирет. Бул жерде андай тем. чоңдор деген чындай эми мен түшүнүгүм боюнча да мен бияка келген ушул эмени түшүндүм. Чоңдордун деген акчалары бар. Алардын возможносттору бар, любой жерге балдарын окутканга. Балдар ошон үчүн алардыкы да акылдуу чыгат, билимдүү чыгат. Анан мен канча балдарды көрүп атам бияктан, чоңдордун, депутаттардын балдары ушундай акылдуу, илимдүү, билимдүү, алар анткени тияктан поддержка алышкан, өнүшкөн, өсүшкөн. Ошон үчүн биз туура эмес түшүнүктөбүз да, депутаттардын балдары, чоңдордун балдары за границада жүрөт. Эмнеге? Акыры келип эле ошол илим алган, илим билимине келип. возможностька карап окуп атпай ошол. Ошон үчүн канча эмнеге биз жан талашып иштейбиз, эмнеге жан талашып акча табабыз дейбиз. Колдон келишинче балдарды төрөгөндөн кийин, значит, балдардын билимин өстүргөнгө аракет кылыш керек. Кийинки жашоо, балдарыңардын жашоосу өйдөрөөк болсун десеңер, балдарга билим бергенге аракет кылыш керек. Азыр биздикилер Келечегине таасир этет. Биздикилер жана онду бүтүп паспорт алса эле Россияга жөнөтпөйбү. Россияга барбастан жок дегенде билим алып бир Сен аны айтып атасың, ошо билим алсын деп айтып атасың. Ошо мээне возможность барбы? ошо жок болгондуктан анан кетип атат. Жакшы билимди алган, эле чөнтөккө такалып атат. Ошондой. Ошон үчүн элибиз дагы ушундай жакшы өнүккөн мамлекеттерге келип, биздин эл дагы өсүп, көз карашын дагы өзгөртүп, көз карашын, ой жүгүртүүсүн өзгөртүш керек да. Ооба, биздин элибиз дагы ошол тилегиңиздер кабыл болуп, ушундай жерлерге келип, буюрса. Биз мына бул жакта отурабыз, сүйлөшөбүз. Кыргыз эл деле ушундай бир бул Америкадай болбосо да кичине бир аз дагы мындай Даражасы көтөрүлүп жетишип калса деп. Ошол биздин кыргыз эл жокчулукту билбей, жок дегенде оркун Жашап калса, жашоодо болсо деген аябай көңүл тилектер бар да. Кудайым тилектериңиздер кабыл болсун. Алыс жакта жүрсөңүздөр дагы мекенге болгон сүйүү ошол жактарга биздин мекендештери каалаган каалооңуздар кабыл болсун. Алла разы болсун. Бул эжемдер 10 жылдан бери бул жакта жашап, ушул жактын жашоосун көрүп, бизге кеп кеңешин берип атат. Балдарды окутуп, илимге, билимге тарбиялап, анан жок дегенде кичине тил үйрөнүп алсак, кичине кийинки жашообузда кыйналбайбыз деп. Бул эжебиз Бостондон келди. Бул жака Бостон деген Американын штаты, ошол жакта. Массачусетс. Массачусетстин борбору Бостон. Борбору да. Борбору Бостон, штат Массачусетс. Тилиң да келбей кеткен. Жакшы, биз Бостон деле угабыз да, Бостон штат турбай деп калабыз да. Окумаган десе дебейсизби? Рахмат эжеке. Азыр эми бул видео бул видео чыккандан кийин биринчи очередте тилди кандай сайрасаңар, даже документи жок, эгер ушунчалык мындай общение жакшы кылсаңар, диплому жок да бир жерге кирип кеткенге возможность бар. Мүмкүнчүлүгүңөр өсөт да, Мүмкүнчүлүк болот андай. Адам менен сүйлөшөт, билгенди билиш керек, ошон үчүн тилди билиш керек. Туура айтасыз эжеке. Канча тил билсең ошончо дил билесиң деп эле, кандай дейт эле, канча тил билсең ошончо дүйнөнү багындырасың да. Океандын ар жак бетине келип
ким ойлоп туруш ушул жактан келипсиздер, менен мынтип учурашып, бир жерде отуруп чай ичип калабыз деп. Мына Кандай дейт эле? Ырыстыбыз жок, бирге туз татыбыз депчи. Ким билет, ким ойлоду эле? Мен вообще в жизни ойлогон эмесмин. Америкага келем, анан ушинтип жүрөм деп. бу айта кетейин, бу эжекелерибиз бул жактан грин карта алып, гражданство алып, гражданин Америка болуп калган уже. 10 жылдан бери бул жакта жашап, бала чакасын бул жака алып келип, биз жашаган жашоодо жашасын деп. Бул жакта дагы бир эжем жүрөт, экранга түшпөйм деп качып. Болбосо бу эжем жүргөнүнө да канча болду. Америка башталганда келген бул эжемчи. Мына. Бул жакта. Түшпөгөнү менен видеого түшпөгөнү менен аты фамилиясы элүү деп кой. Аты фамилиясы. Таанымал. Рахмат эжеке. Биз дагы келгенде мына жардам көрсөтүп, бизге кеп кеңешиңиздерди берип атасыздар. Рахмат, Алла разы болсун. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Мен мына Нью-Йоркто эч кимим жок да, тааныш, дос, чар, ака-ука деген эч ким жок. Мен тупа Нью-Йоркко учуп келдим. Аэропорттон группага жаздым, мен Нью-Йоркко келдим деп. Бурмай эже мага чалды. Кайсыл аэропорттосуңар деди. Билбейм кайсыл аэропортто ишигил, мен аэропортто отурам могу жактан. Каяка барышым керек дедим да, мен каяка ошол мындай русскоязычный район, кайсы район, Каралан районуна барып калбайын, кайсы районго барайын десем, Бруклинге кел деди да. Бир адрес бериң, мен Бруклинге барайын десем, анан эже бир мотелди, гостиницаны брондоп, мага адресин жиберди. Ошол жака келдим. Келдик, түнү келдик. 12-лерде. Эртең менен уже квартира издеп баштадык да, чыгып. Эжем чалып сурайт, эжем сурайт, квартира таптым, квартира. Жок, акырын бир 3 күн дегенде квартира тап, жайгашып, андан Бурма эже үйгө келди. Үйдөн аш жасап, үйдөн таанышып эжем менен отурдук. Азыр болсо эжем бакта жүрөт. Рахмат эжекем, ушул эжекем биз келгенде жардам кылды. Рахмат. Бул видео чыккан. Эчтекени билбей, эч кимди тааныбай, эч кимди көрбөй эле келип алган. Мен бирөөлөрчү, например, бирөөнүн бажасы, тууганы, досу, акасы, укасы чакырат да. Айтсаң бирөөгө ишенбейт, эч ким жок. Америкага мындай эле белди бууп туруп эле келдим десеңчи, койчу кантип эле депчи. Убакыттан пайдаланып айта кетейин деп айтып калдым. Эми бул видео чыккандан кийин комментариялар толтура болот болуш керек. Кандай келдиң, өзүң жөнүндө айт депчи. Кудай буйрса, эмдиги могу видеонун экинчи часында өзүм туурасында айтып берем. Мен кандай келдим, кайсы жол менен келдим. Ошо туурасында айтып берейин. Рахмат сиздерге. Сиздерден бир интервью болот дебейсизби? Буйрса, возможностьтер көп болуп атат азыр угуп атам, что посольствода жумуш менен келгенге, анан студенческий менен келгенге аябай возможностьтер көп экен азыр. Посольствого барып, виза алып, студентский виза алып келгенге мүмкүнчүлүктөр бар, Азыр мүмкүнчүлүк жакшы эле берилип атат мурдакыга караганда. Андай аз болчу. Азыр угатам, что эми жакшы эле болуп атат. Аракет кылса келишет. Рахмат. Аракет берек албай жүргөн. Кайра эч качан артка кайтпаш керек. Бир нерсени алдыңарга цель койдуңарбы? Постарайтесь ошол цельге жеткенге. Аракет кылсаңар жетесиңер. Рахмат эжеке. Рахмат. Көрөсөзүңөр да. Өзүң баскан турган өзгөртөсүң дең. Көргөзөрүң өсөт, эл көрүп, жер көрүп, акча иштеп, мекенге салым кошуп. Жакшы, туура айтасыздар эжеке. Рахмат, эми Кудай буйрса, бул видео чыккандан кийин аябай комментарийлер көп болот, андан кийин комментарийге карап да видео чыгарабыз. Өзүм жөнүндө да сөзсүз түрдө видео тарып чыгарам. Биздин каналга катталыктар катталышты унутпагыла. Биз менен бирге болгула, лайк баскыла, комментарий жазгыла. Мына жакта биз пикникте мондой жерде эс алып, могу жакта деген биздин балдар ойноп атышат. Жанагындай атышмай ойноп атышат да. Эми жолук салма ойнатпайлыбы? Мама. Жок. Ушундай достор. Аманчылыкта көрүшөлү. Баарыңыздарга тынччылык. Ассаламу алейкум.